жакшы күмөндө болойлу. Не болойлу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге дуа үйрөткөн. Силер Алладан жакшы күмөн сураганды, күмөн кылганды сурагыла деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасынын бири ушундай эле. Аллахумма инни ас'алука. Аллахумма инни ас'алука тауфиq لمحابك العمل والتوكل بصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуу дуаларынан бири ушул. Я Аллах, ушул амал кылганга, сенин мухаббатыңа, сени жакшы көрүп амал кылганга тауфиq сураймын. Саңа чын таваккул кылганды сураймын. Жана саңа жакшы күмөн кылганды сурайм дейт. Аллага жакшы күмөндө болойлу. Аллага жаман күмөн кылуу эң чоң күнөөлөрдүн бири. Эң чоң азапка душар боло тургандардын бири. Хадиси кудусиде Алла Таала айтат: "Мен бендеме, бендеме. Кандай мен тууралуу күмөн кылса ошондой мамиле кылам" дейт. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала иншаалла жакшы күмөндө болуш керек. Алла кечиримдүү, Алла хидаят берет, Алла жардам берет, Алла рызкы берет, Алла колдойт, Алла сактайт, Алла бейишке киргизет, Алла даражаны көтөрөт, Алла перзент берет, Алла шифа берет. Жакшы күмөндө болуш. Алла ахиретимди оңдойт, Алла кабырымды оңдойт, Алла мага жеңил кылат жан чыгууду. Иман менен жашаганга Алла Тааланын тарабынан колдоо келет. Жакшы күмөн болот. Алла тууралуу жакшы күмөндө, адамдар тууралуу жакшы күмөндө болойлу. Ата энеңиз, аял, бала чакаңыз жакшы күмөндө, мусулмандарга жакшы күмөндө. Жаман күмөн сүрөбөш керек. Жаман күмөн бул чатак нерсе. Жаман күмөндөн кийин пайда болот бардык нерселер. Аркасынан айып тиздеген жаман күмөндөн кийин пайда болот. Жаман күмөндөн кийин ушак башталат. Жаман күмөндөн кийин ушактын артынан жала башталат. Жаман күмөндөн кийин жүрөктөрдө жиркенич пайда болот. Жаман күмөндөн кийин бөлүнүп жарылуу болот. Жаман күмөндөн кийин ортодогу ынтымагыбыз талкаланат. Жаман күмөндөн кийин. Ушунун бардык бисмилла башаты шайтан жаман күмөнгө салып коет да. Жаман күмөн, жөн эле күмөн. Сен күмөн кылып атасың, жаман күмөн кылып атасың. Анын жазып аткан периштеси деле билбейт ошонучу. Сен биякта билип алгансың да. Анын периштеси билбегенде сен билип алдың. Периште жазбаганды сен биякта билип атасың да. Жок нерсени күмөн кылып атасың. Жок нерсени күмөн кылып атасың. Эмне мындай? Режиссерсыңбы, эмнесиң сен мындай? Курап атасың да ойлоп чыгарып, ушундай болсо керек. Деп мындай жазып, керек, ушундай депчи. Жакшы эле адамды дозоктуу кылып атасың. Жок, кыямат күнү Алла Таала жаман күмөн сүрөгөнгө сурак алат. Сен жаман күмөн сүрөдүң эле. Ошо жазылды, периштелер жазып койгон, жаман күмөн сүрөгөн. Эми ушуга жооп бер дейт. Жаман күмөн сүрөгөнгө жооп бер дейт. Буга далил да алып кел дейт. Сен жаман күмөн сүрөдүң, далил да алып кел. Карагыла. Биз жаман күмөндө бул этият үчүн болот да. Анал жерде буюмду алып кирип койсоңор, уурдап кетет деген күмөнүбүз бар да. Бул этият үчүн. Не үчүн экени? Бул этият үчүн да. Этият үчүн биз айтып коебуз да. Эшти жаап койгула, ууруп кирип кетпесин деп. Күмөнүбүз да эми. Жаман күмөн бул этияттык үчүн эле айтылынат. Эшти жаап жаткыла. Уру кирип жаса, мас кирип жа бир нерселерди алып кетпесин. Тиги буюмду киргизип койгула дегенден. Этияттык үчүн мындай күмөн кетет да. Атак бирөөнүн жөндөн жөн эмес. Шарият катуу тоскон буга. Пайгамбарыбыз айткан: "Дунну бил муъминина хайра". Момундар тууралуу жакшы күмөндө болгула. Момундар тууралуу жакшы күмөндө болгула. Анық, ачык, далил менен, күбөлөр менен болмоюнча таптакыр жаман күмөн кылганга биздин акыбыз жок. Ошончолук чыдап күйүп атсаңыз, Аллага тапшырып коюң болду. Далилиңиз жок болгондо эмне кыласың кыйналбай? Ал уурдаганын көрдүңүзбү? Зына кылганын көрдүңүзбү?
Kumar oynogонун көрдүңүзбү? Намаз окубай койгонун көрдүңүзбү? Мисалы, канча эле нерсе болбосун. Жөндөн жөн эле күмөнсүрөгөн бул шариятта биздечи икрар деп коет. Моюнга алуу деген сөз. Мен мынаны бирөөсүн мынаны алып алганмын, ооба. Мына ушу менен шарияттын өкүмү түшөт. Моюнга алса. Так, экинчиси моюнга албай эле турат. Бирок эки күбө айтып атат. Сен уурулук кылдың го. Бул не моюнга алган кызыктырбайт бизге. Мына эки күбө айтып атабы? Булар айтып атат. Биз ушул көзүбүз менен көрдүк, Алланын алдында күбөлүк беребиз. Мында жалган күбөлүк берген өтө чоң күнөө. Имандан ажырап калышына коркунучу бар. Жалган күбөлүк бербеш керек. Ким жалган күбөлүк берсе, анын жүрөгү күнөөкөр дейт. Жүрөгү болгондон кийин бардыгы күнөөкөр. Эң чоң күнөө. Шахадаты зур деп коет буну. Жалган күбөлүккө өтө чоң күнөө бул. Ошон үчүн бирөөгө айта турган болсо, бул чын күнөөгө, күбөгө өтсүн да. Ошондой алынат. Макулбу? Эгерде чын күбөсү жок болсо, анан буга айтып атасың, бир экөө талашып кете турган болсо, мойнуна алган жок, күбөлөр жок. Анда эмне дейт бул шарият? Ант ичип койчу андай. Мойнуна албаса, икрар. Бул эки күбөң жок болсо байына. Анда үчүнчү кезек бар бизде, ант деген бар. Улуу ушу сени жараткан, сага күн сайын жашоо берип аткан, эртең акыр Алланын алдына барасың. Ошонун атын айтып туруп ант ич дейт да. Ушуну мен кылган эмесмин, же ушуну мен кылдым депчи. Ант ичет, бүттү. Эми нар жак бар жагын жиштир, болду. Бул ижем калган ахиретте калды. Ички дүйнөсүнөн нар жак бер жагын эме ала албайсың. Ушу менен мисалып тур. Ошон үчүн алхамдулилла, үй бүлөгө жаман күмөнсүрөп жүрсөңчү, ошо менен оорусаңчы, аялың менен деле көпкө чейин жашай албай каласың. Sen ayalыңа жаман күмөнүң болсо, жашай албайсың таксыр. Туура түшүнүш керек мунучу. Туура түшүнүш керек. Жаман күмөнсүрөгөн бул оору. Бул оору. Жакшы күмөндө бул. Жакшы күмөн. Этияттыктын жолу ал өзүнчө. Таптакыр эле таштап кой деп аткан жери жок, көзөмөлсүз. Бар көзөмөлдүү, колдон келген бардык нерселерди өзүнүн ордуна.